Иванович Горбеков, врач-специалист по лечению диабетической стопы и хронических ран. Про свою деятельность. И почему мы попросили эту презентацию ставить абсолютно, то есть, скажем, бывает, что мы в рамках сотрудничества просим презентовать, в рамках где-то может какой-то рекламы, где-то в виде информации. Но вот данная презентация, это была просьба многих медицинских работников, потому что сейчас проблема диабетической стопы все острее и вообще остро стала, что мы Максат Ивановича попросили знакомить нас с данной презентацией. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу агайлар, эжелер. Өзгөчө бүгүн өзүмдүн туулган жеримизде Таласта келип лекция окуганга насип болгонго абдан кубанычтамын. Менин атым Максат Болбеков. Диабеттик бут синдрому жана өнөкөттүү жаралар көйгөйүнүн адиси болуп, көп жылдан бери чет өлкөдө иштеп жүрүп, акыркы 4 жыл Кыргызстанда эмгек кылып жатам. Азыркыга чейин Бишкекте жана Ошто клиникалар түзүп, адистерди үйрөтүп, ушул чоң маанилүү коомдук проблема боюнча күрөшүп келе жатабыз. Жана акыркы убакыттарда чоң жаңылык диабеттик бут синдрому боюнча Кыргызстандын ассоциациясын түзгөнбүз. Бул ассоциацияда көп тармакты байланыштырган үчүн көп тармактан адистерибиз катышып жатат. Анткени баарыңыздар күнүнүк жашообузда көрүп жатабыз. Кант диабети ооруларын каякка карасак уже көрсөк таң албай калдык тилекке каршы. Ошондуктан бул теманы мен коомдук маселе катары кабыл алгым келет. Анткени дүйнөдө дагы бул эпидемия, пандемия сыяктуу уже аттарды аталып баштады. Бунун чындыгы бар, анткени статистикалар өтө коркунучтуу болуп жатат. Кыскача өзүмдү тааныштырып, убакыт тар болгондуктан бул темага жетишпейт деп ойлойм, бирок кыскача силерге өзүмдү тааныштырып кетейин. Материалдарды дагы буюрса таштап койсом деле кийин алып окуганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Диабеттик бут боюнча азыр экинчи слайдда көргөнүңүздөй бул менин телефонум жаңы эле тарттым. Өзүмдүн скрин кылып. Менин телефонум кандай болуп калыптыр? Бирөө жараны таап алса, корккондон рыгыта тургандай болуп калыптыр. Анткени жалаң эле көйгөйлөр, жаралар, буттар көрүнбөйт, бирок чындыгында абдан көп. Өтө көп жаралар. Бул бир учун эле, убакыт кыска болгон үчүн эле силерге көргөзөйүн дедим. Бул демек кечиктирилген кадамдын баасы. Жаңа эле көргөзгөн сүрөттөр. Маалымат абдан көп, ошон үчүн мен көбүнчө ооз эки түшүнүгүмө айтып калам. Бир жара бул бир тагдырда, буттагы жара бир тагдыр, бир үй бүлө, бир шаар, бир коом, бүт баарыбызга жүк алып келген бир көйгөй. Ошон үчүн буну биз жөн гана жара эмес деп баалайбыз. Бул жакта дагы азыр менин сүйүнүп турган жерим биринчи жолуккан кишилерден катары бул албетте үй бүлөлүк дарыгерлер, медайымдар жана участок дарыгерлер. Бул биринчи кадамдагы адистер. Ошондуктан өтө маанилүү кадам силердин мойнуңарда жатат деп ишенем. Ошондуктан бул маанилүү, актуалдуу деп айтсак болот. Биринчи көргөн дарыгер биринчи болуп сактап калат. Анткени бул жакта ар бир келген дарыгерге биз билбегендиктен эмес, карабагандыктан жана убакыт бөлө албагандыктан гана биз көздөн качып жатат бул нерселерчи. Анткени диабет, кант диабети болуп ооругандардын жанында көп букет оорулар менен келгендиктен давлениясын, кан басымын өзгөчө, жүрөгүн өзгөчө, көңүл бургуча бутка убакыт жетпей калып атат тилекке каршы. Ошондуктан көп симптомдорду убагында көрбөй, бейтаптар дагы аны байкабай. Ошондуктан жанакы мен телефондагы сүрөттөрдөгүдөй бейтаптар күндөн күнгө көбөйүп келе атат бизге.
Ömür boyu diabetik kut жарасынын тобокелдиги бул 25% деп койсок болот орточо. Бул диабет менен ооруган кишилерде жаңы айткандай кеч диагноз жана кеч жолдомо ампутациянын рискине алып келип жатат. Диабет бул оору үчүн оору, үй бүлө үчүн жүк, өлкө үчүн, система үчүн өтө чоң чыгымдар. Бул кантип башталарын баарыбыз билебиз, бирок мен кайталап кетейин. Диабеттик буттагы жаранын чыгышынын эң алгачкы себеби бул нейропатия. Нейропатия дегенде бул 3 түр нейропатия бар, ошону айта кетейин. Биринчи нейропатия сезим нейропатиясы. Ал бутубуз сезимди жоготкон үчүн ташты басып алса, күйгүзүп алса, ар кандай жаракат алса, типинек биргенде сезбей калгандыктан, адистерге кеч кайрылгандыктан, ошентип ошол кесепеттен ампутациялар көбөйүүдө. Экинчи бунун коштогон тобокелдиги бул периферический сосудистый оорулар, ишемия. Тамырлары бузулгандыктан, кан тамырларынан көп кычкырып кетип барбай калып, ткандарыбыз көп убакыт ичинде бузулуп ошого алып келет. Жана ошол жарага коштолгон инфекция бул өтө орчундуу акыбал алат. Жана айтып кеткендей 3 нейропатиянын үчүнчүсүн айтпай калдым. Экинчиси мотордук нейропатия дегенибиз бул мотордук нейропатия буттун деформациясын алып келген нейропатия. Анткени биздин булчуңдар нерв аркылуу иштеп, биздин буттун өзүнүн архитектурасын сактап турган бир сезим. Ошол мотордук нейропатия. Буттун архитектурасы бузулгандан кийин бут деформацияга дуушар болуп, баскан сайын бут кийимдин өйкөгөнүнө, баскан жеринде мозоль чыгып, ошол жара алып келгенге себеп болот. Бул экинчи дагы маанилүү нерсе мотордук нейропатия. Жана үчүнчүсү, ал дагы аз маанилүү эмес, автономдук нейропатия. Бул баарыбыз билгендей тамагыбызда өтө көп нерв бурчтары болгондой эле өтө көп тер бездерибиз бар. Биздин бутубуз физиологиялык жарым литр тегерегинде бир күндө тердейт. Бул тер биздин ошол жактагы локалдуу буттун иммунитетин коргоп, ар кандай инфекцияларга катары коргоп, нымдаштыруу, увлажняющий физиологиялык натуралдык увлажняющий крем сыяктуу эле тамагыбызды коргоп келген бир касиети бар. Ошондуктан бул өзүңүздө көргөндөй диабет болуп ооруган кишилердин буттары кургап баштайт, тердебейт. Анан ошого байланыштуу тери калыңдашып, гиперкератоз деген акыбал болуп, буттар жарылып, ошол дагы инфекциянын башталышына алып келет. Үй бүлөлүк дарыгерлер айтып кеткендей өтө маанилүү. Бул жерде эрте аныктоо, бутту сактоо бул өмүрдү коргоо деп эсептелет. Эң негизги бул жактагы ачкыч бул эрте табуу. Коркунучту эрте тапсак, анда биз алдын алып калган болобуз. Ар бир кант диабети бар бейтапта бутту караа адатын биз көндүрүп алсак, жана бизден кийинки кесиптештерибизге буну дагы адат катары үйрөтүп кетсек, бул көп кишинин бутун, өмүрүн жана өлкөнүн экономикасын сактаган болуп калабыз. Айтып кеткен дарыгер, медайым, бейтап бул команда болуш керек. Анткени бейтаптын да өз милдеттери бар, үй бүлөсүнүн милдеттери бар. Баарыбыздын мойнубузга түшкөн милдеттер көп бул тема боюнча. Айтып кеткендей, бунун предиспозандык факторлору бар, риск факторлору. Ошолорду билиш керекпиз, ошолорду аныкташ керекпиз. Жана тезирээк тобокел болсо туура жерге жибериш керекпиз. Нейропатия боюнча аныктоо инструменттери бар. Көбүнчө мен дүйнө боюнча буну көрүп жүрсөм, ошондой эле общий практикадагы врачтар менен сүйлөшсөм, Турциядагы, Европадагы жана семейный врачтар менен сүйлөшсөм, көп эле менин монофиламентим бүтүп калды, жөнүп калды, ошон үчүн нейропатияны ченеген жокмун, мен кантип ченейин, ошондой бир эме бар экен да, отмазка деп коет го орусча. Шылтоолор бар экен. Монофиламент эмес, азыр мен аны дагы аныктап бергем өзүмдүн Түркиядагы сунумумда. Ipswich тест деген бар.
Ал тесттен анықталғанда ал ешқандай нейробатик текшеруден ешқандай инструментарийге керек болбогон, биздин өзүбүздүн колубуз менен текшерген тест ошол эле монофиламент тест менен бирдей эле жыйынтыктарга берген. Бул жакта неге жыйынтыкка келип атабыз? Мен инструментим жок, тигиним жок эмес. Кадимкидей эле бутту чечип биринчи учет. Бир бутту көрүп алсак эле бүт бар көрүнөт. Өзгөчө бир тесттерди кылып, өзгөчө текшерип, ошол жерден УЗИ доптери кылып кереги жок. Колубуз биздин эң жакшы УЗИбиз колубуз. Эң жакшы бүт инструментибиз колубуз. Ошол колубуз менен эле бутун кармалап көрүп, жана пульсу барбы жокпу көрүп койсок, бейтаптагы жөндөн эле УЗИ доптер тарттырбайт, акчасын коротпойт, убактын коротпойт, биз дагы бейтаптын акыбалын аныктаган болобуз. Кыскачасы биз эмнени аткарыш керекпиз? Биринчи бутту чечиш керек экенбиз, көрүш керек экенбиз, бейтапка ошол учурда эле биз үйрөтүш керек экенбиз, бунун неге маани болгонун, бутту кантип кам көрүү керектигин бейтапка үйрөтүп, ушул жалпы 3 мүнөттүн ичинде биз ошол баштан аягына чейин бутту карап көрсөк болот экен. Анткени башка себептерге да убакыт бөлүш керек болот. Бирок 3 мүнөтүңүздү бөлүп койсоңуздар, унутпаңыздар, бир жашоону сактап калыш мүмкүн. Анткени бүт эрежелерди мен көрдүм, өнүккөн өлкөлөрдө да көрдүм. Баардыгы эле карабагандыктан бизде билим баарыбызда бар. Билимге бүт эле жерден тапсак болот. Бирок убакыт жана ошол убакта башка бир себептерден карабай койгондуктан, анткени бейтап сезбеген үчүн бизге симптомун айта албайт коелу, эмесин дартын айта албагандыктан биздин көзүбүздөн ушул качып кетет. Бул жакта Ipswich тестте биз бармактарыбыз менен эле бул жакта көргөндөй 6 жерде точка бар, 2 бутта. Колубуздун учу менен эле бармактын ичине акырын тийебиз. Бейтаптын көзү жабык болуп, тийдик, чыгардык. Сезип атса, сезип атат. Биз көрүп атат сезгенин. А кээ бирөө сезбейт да. 2 жана көп баскан жери сезбей калса, биз айтабыз, бул бейтаптын нейропатиясы бар экенин айтсак болот. Өзгөчө бир монофиламентти бүтүп же ошону иштеп кереги жок. Бокал. Азыр ошол жака келип, мен маалымат көп болгондуктан буну таштап кетейин деп калгам. Кечиресиздер. Ушул жака келип эле бассак, чыгып калабы, чыкпайт. Мен көбүнчө фронттогу дарыгермин, көп мындай лекция же сабакта көп болгон эмесмин, кечиресиздер. Биздики жалаң эле ошол жаралардын ичинде эле жашайбыз. Деп каршы. Анан дагы дүйнөдө бул диабетикалык бут синдромунун өнүккөн өлкөлөрдөгү эсептери боюнча эң кымбат, эң көп каражат коротулган оору деп эсептелет. Жана 5 жылдык өлүм боюнча азыркыда көрүп кеткендей, азыр карап көрсөңөр бул жакта мисалы үчүн диабетик буттагы язва ДФУ деген 30 болсо, бардык рак оорулар 32. Бул башкача айтканда 5 жылдык өлүмдүк көрсөткүчү окшош болуп жатат бардык рак оорулары менен салыштырганда. Эң эле чоң өлүм тобокелдиги бул өпкө рагынан болуп атса, андан кийин эле ампутациялар келип атат. Кыргызстанда былтыр эсептелгенге караганда тилекке каршы ампутация, чоң ампутация болгондордун 50% биринчи суткада жоготуп кеткенбиз. Бул дүйнөлүк көрсөткүчтөн өтө дагы жаман көрсөткүч. Ампутациядан кийин 70% 5 жылды көрүшпөйт. Анткени эмнеге? Буну изилдеп көрүшсөк, бир эле физиологиялык оору эмес, буну психологиялык абалдагы коштоп алып келет. Анткени бунсуз деле өтө көп дары колдонуп, өтө көп проблемага дуушар болуп, кыйналып жүргөн бейтап бутун кескенден кийин дагы да жаман болуп, өзгөчө кыргыздарда ошону көрдүм. Бир буту кесилсе,
эч кимге сүйлөшпөй жабылып чыкпай калат экен. Мен ошон үчүн бул проблема билинбейт экен. Анткени бизге уят экен бут кесилгенчи. Бутту көбөскөн дагы өзүнчө уят экен. Баары буттун көбөскөнү уялат. И андан кийин бутту ампутация болгондор тилекке каршы бул көйгөйдү жарыялагандан, жайылтуудан баш тартып жатышат. Анткени менин туугандарым көрүп калса эмне дейт, тиги көрүп калса эмне дейт деген сөз менен бул проблема угулбаса, демек жок сыяктуу эле жүрөт да. Бирок арабызда абдан көп жайылып. Ошону баса-баса айта кетейин. Бул жакта айткандай, өзгөчө биринчи уровеньдеги дарыгерлерге бул бутту сактоо маршруту өтө маанилүү. Анткени биринчи эң маанилүү нерсе эмне? Караш керек экенбиз. Карабасак эч кандай маалымат ала албайбыз, эч кандай пайдабызды тийгизе албайбыз. Кандай биринчи кадам караш керекпиз. Экинчи кадам категориялаш керекпиз. Бул жакта мен көп маалымат бар. Кандай международный стандарттар боюнча даража койгонубузду баары бар. Андан кийин эң маанилүү нерсе мен дайым айтам. Бул мага көп жерде сурашат. Диабетик бут синдромунун ампутацияны алдын алуунун эң чоң дарысы, эң жакшы дарысы эмне? Америкадан чыккан же туш дарылар бар. Мен айтайын, эң жакшы дары бул маалымат. Анткени балким кээ бир ооруларды, кээ бир рак ооруларını биз канча маалымат кылсак дагы, канча эмне кылсак дагы башка бир генетикалык себептерден алдын алуубуз мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Рак ооруларынын кээ бири бар. Бирок эң эле өкүндүргөн нерсе ушунча деген ампутация болуп атат. Ошонун 85%-ын жөнөкөй маалымат менен алдын ала турган биздин колубузда болгон үчүн аябай мени күйдүрөт бул нерсечи. Анткени бул жөнөкөй маалымат. Бут кийимди туура кий, тырмагыңды туура кес, бутуңду күндө карап тур, манжаларыңды кургак карма, бут кийимди чечмесе улам текшерип тур, жылаңайдап эшикте дагы үйдө дагы баспа, ысык сууга көп турба деген сыяктуу өтө жөнөкөй маалыматтардын билбегендиктен бейтаптар ошондой чоң трагедиялык абалга келип жатат. Демек, биздин бул коомдук илдет менен күрөшүү үчүн бизге чоң акчанын кереги жок. Бизге чоң бир аппараттын кереги жок, чоң бир нерсенин кереги жок. Бизге бир эле ошону маалымат катары билип, жана ошону өзүбүздүн ресурстарыбыз менен колдонуш керекпиз. Кайсы жакка барсак да, кандай кылсак да буну айта берсек, демек ушу менен бул өнүккөн өлкөлөрдүн, бүт өлкөлөрдүн эң чоң финансылык чыгымы болгондо биз дарыгерлерди дайыма көп кишилер көрөт, биз чыгым чыгарган эле туруп турабыз депчи. Бирок биз кандай биз салым кошконубузду көп тармак сезе албай калышы мүмкүн. Биздин салымдарыбыз бир завод ачкандай, фабрика ачкандай цифра менен көрүнбөй калышы мүмкүн. Бирок ошол келечекте чоң ийгиликтүү боло турган, келечекте үй бүлөсүн бага турган, келечекте экономикага салым кошо турган жарандарыбызды аздыртадан сактап калсак, бул биз кошкон миллиардтар деп ойлойм келечектеги. Убактымды барбы да? Да. Ошол урматтуу кесиптештер, бул жакта айткандай окутууну абдан басым жасадым. Анткени биздин диабетик кант диабети болгон бейтаптарыбыз ушуга аябай резистентный да. Бирдеңкеди айтсаң куз келбейт, түшүнбөйт. Анткени нейропатия дагы бар, өздөрү ичинен нервтүү болот. Ошолордун тилин таап, эптеп ошону маалыматты аң сезимине жеткизсек, ошол эң чоң дарылаганыбыз болот деп ойлойм. Жана акыбалды, буттун акыбалдарын баалап, эгерде бул жакта айтып кеткендей ишемия, нейропатия, инфекция, жара сыяктуу белгилер болуп атса, анда дагы тез арада көп кечиктирбей бейтаптын ошол туура жерге баруусун камсыздаш керекпиз. Жөн эле бутуңда жарабат кетип бул жака бар эмес. Анткени алар оорусу жок да оорубайт. Оорубаттан ошону көп көңүл бөлбөй үйүндө жата беришет жумадайчы. Биз ошону түшүндүрсөк, сиздин жараңыз башкача жара. Бул тез арада жайылып гангрен болуп, бул көп нерсе алып келиши мүмкүн деп. Ошону өзгөчө түшүндүрүп, анан жибергенге камсыздаш керекпиз. Анткени көп практикада көрүп атабыз. Бейтаптардын өзүндө бүт жоопкерчилик, бүт ушул боюнча
кыймыл аракеттин баары өзүндө болуш керек. Биз ошого себепкер болуш керекпиз деп ойлойм. Бул жактан дагы эң чоң биздин колубузда болгон нерсе бул эң көп себептерден бирөөсү бут кийим болуп жатат. Анткени бут кийим биздин бутубуз бул механикалык орган. Механикалык орган болуптан биз баскан сайын жүк ошол дененин жүгүн жерге тең салмактуу таратып муундарга жүктелбеш керек. Ошондуктан биз ар бир кадам турган сайын бул травма деп эсептесек болот, микротравма. Бирок диабетик болгондарда ошол микротравманын кайрадан айыгуу системасы иштебегендиктен ошол эле микротравма язвага айланып, андан ары чөп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бут кийим өтө маанилүү. Анан дүйнөдө колдонулган флешмобдордо колдонулган нерсе бул ар бир бейтап күн сайын өзүнүн таманын карап туруусу. Эгерде өзү карай албаса, жакынынан каратуу же болбосо күзгү аркылуу таманын карап туруусу бул өтө маанилүү бир ыкма деп эсептелинген. Дүйнөдө муну жайыптанга аракет кылышат. Күндө өзүңөрдүн бутуңарды бирде карап койсоңуз, анткени бутубуздун диабет болуп турган бейтаптардын бутунун өңү, түсү, температурасы бүт башка денелерге окшош эле болуш керек. А мен диабет болуп көрөйм да, бул карарып калыптыр, кызарып калыптыр, эчтеке болбойт, анткени мен диабетпен деген нерсе болбойт. Анткени бүт бутубуздун өңү ошондой эле болуш керек. Эгерде кандайдыр өзгөчө бир белгилер бар болсо, ал нормалдуу деп эсептей албайбыз. Аны изилдеш керекпиз, караш керекпиз. Бул жакта рисктери бар. Кыскача мен кыскача бир кириш кылып кеттим деп ойлойм. Менин бул жактагы максатым баарыбыздын эле адиспиз, баарыбызга теорикалык жактан эмес. Менин эң алгачкы максатым ушул көйгөйдүн Кыргызстанда дагы өзгөчө өтө көп экенин эстетип кетүү. Анткени көрүп келе жатабыз. Ушул боюнча дагы көбүрөөк көңүл буруп, буюрса бош убактыңарда ассоциациябыздын өзүнүн страницаларына кирип же жеке менин деле эмелери бар. Ошол жактан кандайдыр бир силер активдүү ушул нерсеге катышам десеңер, мен абдан сүйүнөм. Жана жеке кат катары жазышсак деле, чалышсак деле, мен буга өзүмдүк бул менин миссионер катары кабыл алып коюңуздар. Ушул чоң көйгөй экен, кабыл алып. Укканыңыздарга, көңүл буруңуздарга чоң рахмат. Азыр бирөкө суроо жооп болсо жакшы болмок. Хотя бы 1-2 суроо жооп болсо, интерактивдүү жакшыраак болсо. Мен баштай берейин, а потом, может, к этому времени еще созреют вопросы. Вообще, насколько поняла, сейчас организована ассоциация, да, по диабетической. Ол ошол жөнүндө 1-2 сөз просто маалымат берсеңиз, анан эгерде бизде ушундай бейтаптар болуп туруп, на первичном уровне гана десем, мы не всегда справляемся. Бывают очень запущенные случаи. Ошол маалда, ошо ассоциацияда болуп турган специалисттерге консультация түрүндө силерге жиберсек болобу, или вас как специалиста пригласить на амбулатории для консультации, для совместной такой командной работы. Есть ли такой вариант? Да, я хочу сообщить, что недавно, я последние 6 лет старался, когда еще работаю в Турции, я был уже членом ассоциации по диабетической стопе в мире, то есть международной, и я представлял там Кыргызстан. И у меня был с ними договор перевести весь гайдлайн, то есть справочник, протокол на кыргызский язык и здесь распространить. И только недавно мне удалось завершить мою работу многолетнюю, и уже наш флаг, и уже на кыргызском есть протокол на сайте международного рабочей группы международной. Это первый шаг. Можно узнать сайт сразу и через Да. Потому что сайтов много, куда именно рисуется. Телефон, да? Прям включите, пожалуйста, мы сфотографируем. Гайдлайн деген барыска түшүнүктүү да. Это последние данные свежие по диабетической. Значит, скорее всего, там рекомендации, новые мази, лечение, введение. Бардык ушул жөнүндө
чоң жумуш жасап тур. Сизге Дружина Данк деген анткени бул гайдлайнда кыргызчага дүйнө биздин Кыргызстанда эч ким еще не все, это очень редкостное явление, когда переводим на кыргызский язык. Чоң рахмат. Сайты побольше сделайте. International Working Group of International Working Group of Diabetic Food. Там что-то есть, .com, что-то есть. Вот, любой имени Google жазсаңар, бұл международная рабочая группа по диабетической стопе. К сожалению, здесь тоже интернет не подключен, я не смог открыть, но, пожалуйста, только напишите в Google это, наберите, и там сразу выйдет. И там уже, когда уже есть страница трансляции, и первым уже увидите наш флаг, там уже можно все узнать. Где-то больше 600 страниц, 650 страниц. Сейчас. Бұл сұрау бойынша Назгүл Қуанышбекова жооп бериш керек. Анткени мен именно педиатрия, диабетический саққа бойынша адиспин. Бирок гестационный диабет болуу, кандай диабет болсо дагы зыян берген механизмасы бирдей бут үчүн, жара үчүн. Ал жара боюнча мен жооп бере алам. Айткандай эле. Бирок өзгөчө эндокринология боюнча Назгүл Кубанычбекова жооп бериш керек. Анан давайте я продолжу ответ о том, что вот уже интернет, наверное, уже есть. Так. Бұл гайдлайн. Интернет жоқ, интернет жоқ. Анан менен колдонуп айта кетейин. Манус деген программа бар. Искусственный интеллект боюнча Манус деген программа бар. Ошону колдонууларды сунуштайм. Манус бул именно научный презентациялар боюнча, тендер боюнча өтө ыңгайлуу бир программа. Суралайын. Саламатсызбы? Биз Бишкекте факультет, үй бүлөлүк медициналык факультетте иштейбиз. Бизге үй бүлөлүк медсестралар жана врачтар келип окушат. Анан сахар диабет менен үй бүлөлүк дарыгерлер жана үй бүлөлүк медайыктар келип бизден билим алып кетишет. Анан сахар менен диабет боюнча сабак өткөндө практика жүзүндө ошого көп көңүл буруш үчүн, ошондой конкретно ушундай эмени диабеттик топту өткөрүп жүргүш үчүн практика жүзүндө каяка барып көрсөк болот. Ошо менен келишим түзүлүш керекпи же кайсы жерге барып көрсөк болот? Рахмат. Рахмат сурообузга. Ооба, азыр бул үйрөтүү боюнча абдан чоң көйгөй бар Кыргызстанда жана бизге ошо менен келишип жаткан өлкөлөрдө. Педиатрия деген акыркы убактарда чыккан медицинанын тармагы бар. Бул педиатрия деген подос деген бут, иатрос деген врач. Бул тармактын келип чыгышынын себеби ушул диабетикалык бут синдрому болгон. Анткени өткөн өлкөлөр эсептеп көрүп, биз жарандарды, инвалидтерди карагыча, жана жарандарды жоготкуча, буну алдын алуу механизмасын иштеп чыксак, демек дагы көбүрөөк экономикабызга пайда болот экен деп ушул педиатрия тармагы иштеп чыккан.
жана ошол жакта дагы ошол жакта өнүккөн өлкөлөрдө жаңы факультеттер иштеп жатат, жаңы курулган. А бизге келгенде эми баарыбыз билебиз, медицинада тармактар кантип жаралган. Башында не стандарттуу жол эмес, мындай башка жолдордон башталат. Биринчи ушуга көңүл бургандар керек болот. Ушу менен иштегиз келгенде керек болот. Анан кийин акырын мамлекет көңүл бурат, акырындан министрлик көңүл бурат дегендей, ошентип ишенем бизде дагы бир факультет курулуп, ушундай система бар дешет. А бирок азыркы учурда эмеде Факультет семейной медицины. факультет семейный медицинада үй бүлөлүк дарыгерлерге эле көрсөтүшүбүз керек да. азыр ошол факультетте азыр программа түзүп атабыз. Ошол жака буюрса менин да сабактарым башталат деп ойлоп атам. Ушул боюнча сабак берип баштайм. Анткени азыр мен убактым пайда болду. Бакытты 4-5 жылдан бери мен Кыргызстанда адистерди үйрөтүп, эми баарыбыз билебиз, экономикалык, финансылык жактан эркиндик керек бул иштерге кылыш үчүн. Мен буга чейин өзүмдүн жеке клиникаларымды жана жеке мекемелеримди ордуна койдум. Буну жашырбайм. Ошол мекемелер иштеп атат, Казакстандан, Өзбекстандан бейтаптар келип атат. Эми ошонун адистеримди ордуна койгон үчүн мен кыялданган мындакы коомдук маселелерге эми көңүл бура баштадым. Эми ошентип дагы некоммерческий иштерди кантип кылсам, кантип дагы ошондой өркүндөтсөм, адистерди жайытсам деген максат менен эми жолго чыгып баштап атабыз. Бул жакта эжелерибиз, агайларыбыз көп колдоолорун көргөзүп жатат. Ошондой эле ассоциацияны түзүш максаты ушул. Ассоциациянын алкагында мен курстарды чыгарамдар пландап жатам. Ошондой эле бүт региондогу медайындар, бүт кимдер болсо даже жада келсе, ошол педикюр кылгандарга чейин курстарда бөлүп даярдап, окутуудан өткөзүүнү пландаштырып жатабыз. Сизге чоң ыраазычылык билдиргим келип турат. Жакшы презентацияңыз үчүн. Анан экинчиден мен практикам стажым 48 жыл. Биринчи жолу мен кыргыз тилинде адабий медициналык тилде жогорку деңгээлде лекцияны уктум. Сизге абдан керектүү. Мисалы баарыбыз эле сүйлөбүз, бирок биздики деген бытовой язык болуп калат да, бирок жалпак тил именно деген жогорку деңгээлде адабий тилде сизден үйрөнүш керек болуп атат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Мен ушул больницада төрөлүп, по-моему, ушул жерде эле садикте чоңойгонмун. Чоң рахмат. Асподис деген ассоциация ачылды, и в принципе к нам поступает приглашение вступить в членство. В принципе, мы как раз будем очень рады сотрудничать с вами. Думаю, буюрса будем жить. Бул башталыш деп ойлойм, буюрса. Чоң рахмат. Рахмат.